Assalamu alaikum dostlar. Assalamu alaikum qattaalçılar. Amansыздарбы? Бул өскөн эке. Көпчүлүгү сурап калды эле, өскөн эке чыкпай калды, эмне болду деп. Макей. Буйрса назарыңыздарда Чекирдин баласы экен. Азыр баарын далилдейбиз. Чогуу маалымат алабыз. О, курук жакка өтөйлө, өскөн эке. Суу аптап кетти кешинде. Бизге суу койгон экен. Бул Чекирдин баласы экен, өскөн эке. Али. Найдай. Наяке ойда кой, кимде кой? Ооба, Наякам. Наякам бар го? Ооба. Ошо акамдын Чекирдин баласы. Эми мындайча айтканда неберesi Чекирдин. Чекирдин небереси. Ошо Наякадагы көк аттын баласы. Наякага кандай барып калган экен? Жаныштан алган экен го? Макей. Но Али, токой. Токаке бар го, но бүргөндү. Ооба. Ошого айтып берди, ошодо бүт сүрөттөрү, нелери бар экен, видео. Ушул аттын. Ушул аттын. Жакштан айткан да. Ошо Наяке алып Чекирдин баласын. Андан ана Танатек алган экен Майсудага. Депутат? Чекирдин баласын. Жок, Берке. Берке, болду. Якутияда иштеген Танатеке бар го? Ошо мурадан алып айгырга койгондо ушу кулундар түшкөн экен да. Кыскасы чагылган бар го, Коминтериндеги. Коминтеринде. Ооба. Икрам аке алган. Ооба, азыр базар коргон да? Бир экен экөөбүзгө. Болду. Чагылгандын атасы менен бунун атасы бир тууган. Бир тууган бу. Бир тууган. Же мындай акалык элдери ушундай экен да. Бир тууган. Бул ошондо көк атка барат экен. Негизи эле ошо Чекирдин шериги көк ат болгон. Бир чыгарылышта бул айтып берди эле баарын далилдеп. Демек бул ошондо көк атка барат экен. Ошо көк аттын баласы. Анда бастырыңчы, чыгарышты баштадык. Достор, мынакей. Чекир урук. Чекирдин жерде суу коюлуп, аттын буту дагы батып кетет окшойт. Ошондо бул майлы суда туулуп ошол жакта чоңоюптур да? Ооба, майлы суда туулган, ошол жерде чоңоюп, ошол жерде улакка жүрүп жүргөн көгөйдө. Көгөйдө. Кушаке бар го, бала? Балбан. Айгыра койгон экен муну алып. Айгыра коюп, улакка чаап, анан аксылыктар алып, аксылыктар 2 жыл айгырга коюп, кармабай 2 жыл кышы жазып жүрүптүр. Кече күнү келди, өзүм алдым да. Аксылык туугандардан келип калды сиздин колуңузга. Ооба. Алар бул Чекирдин уруу экенин эле алегисинде маани бербеди. Мага алганда талаш болуп кеткенин анан билди да. Ошо бир байтыбыданбы көрүп калдым да? Ооба. Баасын дагы айтып коюшсуз, кандай баа менен чыгат? Жок, кудай кааласа, жакын эле. Жакын элеби? Ооба. Ден соолуктары, путу колу кандай экен? Ден соолугу зор, жеген ичкендери өтө жакшы экен да. Жооштуктары дагы өтө зор. Азыр үстү өтө мощный экен үстү. Толо дең, көрүнүп турат. Мен дагы бирди саттым эле. Бою башы, пычымы өзү экен. Но Шамал сай жакка кеткен. Жакшы. Жашы канча экен өскөн эке? Жашын 7 асый деп берди ага. 7 асый? Охо. Орто жашта экен, күчтүү убак экен азыр. Чекирдин небереси. Бул мен YouTube каналымда дагы бар. Көк ат тууралуу. Бунун чоң атасы болуп калат экен, ал көк ат. Ал ошо Какыбай абанын кашка атынын түз баласы. Бул экиге бөлүнөт. Бири Чекир болуп кетет, бири көк ат. Ал көк аттын линиясында ошо 9 эркек түшкөн, баары чуркады дейт. Ошо 9 эркектин бири чагылган. Азыр базар коргонго сатылган Мокендеги Малик ажынын аты. Ошол көк ат тууралуу кичине айтсам, бою кичинекей эле ат болгон дейт. Өлгөндө союп алган экен, жүрөгү өтө чоң чыккан экен. Ошондо мындай жүрөктүү атты биринчи жолу көрдүм деп айткан экен. Мага
айтып берген бұл қақпайған баласы чоң айтып берді эле. Жакшы экен. Буйруса бардык далилдери дал келет, Ооба, далилдери бар. Бар жок, адреси бар. Мен азыр сен келгенден алдында ошо Майсулга эле улак чакман балбандарга чалсам, көрүп эле сразу таанады. Болду бул биз жактан кеткен. Улам жакшы болчу деп ошолор айтты мага. Демек, алардан кеткенден кийин кушчу палбаны үйүргө койсо, кийин аксыга барып туруп, ал жакта 2 жыл үйүргө коюлган болсо, ошо бир 4 жылдан ашык айырда жүрдү да. Бул улакка деле чабылбай атыптыр да анда. 2 жылдан бери ошо Кушакедан кеткенден бери улакка чабылбай айырда кетти, карабак. Бирок азыр дагы эти жакшы экен, Бул айгырдан келгенден бир 15-20 күндөй багыштı. Демек, суу ичиш керек экен аттан. Достор, аттын кабагы жаныбар. Ошто жин да. Көкүрөгү. Буту колу. Чукурга түшүп калды. Анын үстүнө бир ылай экен. Жумшак экен жери. Жумшак экен. Нары бастырыңчы. Өскөн экен дагы көпчүлүгү сагынып калды. Сурагандар көп болуп атат эле. Жакында той белгилеген Өскөн экен. Чоң аламан улагы дагы бар. Азыр ошол тууралуу дагы сурап коебуз. Өзү дагы чакырат тырмашты. Баарыңыздарды биздин көрүүчүлөрдү. Өскөн эке, бул чекир жаныбардын баасын канчага коебуз? Айландырың. Ургандар зор. Азыр аса топ көздө. Ошо. Жештери ошо жимеген. Алиге Өзбекстанда туугандар барбы Али? Аркага жетелеп, аркасынан алган балды. Өздүкүлөр эми чапса боло турган ат экен, зор экен, үстүлөрү мощный экен. Булагына жооп беребизби же турушуна сатабызбы? Мен чынында ушу турушуна сатам. Бу 2 жылдан бери айгырда кармалбай кышы жазы айгырда жүргөн ат да. Минген раза мөңкүп атты эле. Көнүп калдым. Көнүп калды дең, Эми Өскөн эке анда баасын айтыңыз. Баасын 230 миң сом. 230 миң. Кем болот, Азыраак кем болот. Урматтуу көрүүчүлөр, бааны кандай койду? Ой пикирди жазып калтырыңыздар. Ой канча чыгат Өскөн эке? Ой 1.50ге жетпей ушундай экен. 1.50ге жетпейби? Тартып көрдүңүзбү өзүңүз? 1.48 1.40 ушундай чыкты. Анан Өскөн эке, октябрдын канчасына той белгиледиңиз? Улак? Той 20 октябрда кудай кааласа. Улак менен күрөшү 21-inde, эртеси күнү болот. Күрөшү дагы улагы да болот. Мына сорундарды небелерин алигисин чечип алгандан кийин сорундарды, дагы өзүм реклама алып ачыкка чыгарабыз, Ачыкка чыгарабыз. Көргөн көз уккан кулак келе берет буюрса, Ооба, кудай кааласа, азыр ушу боюнча чакыра турган болсок, 20сы той, саат 10го аш, ул той менен, атам аш берем, балдарыма той берем. Ошо күнү алиги байланыша албай калган эмне көпчүлүк алигинде каташылык болот экен да. Азыртан эле уже чаркашып калды. Ошо уккан билгендер, көргөндөр ошо күнү кудай кааласа келе бергиле 20 октябрь күнү. 21 аламан улак. Ооба, 20 октябрь күнү саат 10до тойго коногу менен ошо күнү. 21 октябрь күнү мына биздин Тайказанда улак. Күрөшү менен улак болот. Өкөн тең жакшы сайган аракет кылам кудай кааласа. Өмүрүңүзгө береке, диетиңизге жетиңиз. Ар бир мына инсан той берген насип кылсын, ушундай күндөр. Той берип, аш берип, элден бата алыш бул өтө зор нерсе да. Бу энтиги атат го. Мына чекирдин турушу. Качып кетпесин эке. Кетпейт, жоштон. Көзү дагы чекир экен. Достор, көзүм чекир. Бардык маалыматын бердик. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракату. Эртит го бул сизде. Жанар акылдуу нерсе да бул. Бир жума болгон алганына. Уже көнүп калыптыр бул чекирлер. Акылдуу да. Үйгө басыңчы, үйгө эрчип экен. Жаным, таштап коюп, мен көтөрүп кетирсең болот.
Muna atты қараңыз, әре. Қадимкідейлер сөйтіп ғой. Bu 2 yıl Ali ayğırda жүріп қалдыр да, қармалбай қышы жазы айғырда жүріп. Егер де постоянно мені мына Ali меріп қарасаңыз, мощный ат екен. Улақты өзің алып бер деп үйретішіңіз керек екен бұға. Мынаны қарағылай. Машалла. Мына кет olsun. Аме. At bir gelette satbaş gerektin de yattı. Ketti.